Декабрь ааламдагы алп жазуучу, кыргыз адабиятын байытып дүйнөгө тааныткан Чыңгыз Төрөкулович Айтматовду эскерип, Айтматовдун чыгармалары адамдык наркты, мээримди, боорукерликти жана мекенге болгон сүйүүнү үйрөткөн философиялык мектеп экенине дагы бир жолу ынандык. Ар бир чыгармасы терең ой, жашоого багыт, адамдык баалуулуктун көргөзмөсү. Окуучуларыбыз бүгүн чыгармаларындагы цитаталарын айтып, анын сөздөрүнүн терең философиялык маанисин сезип жатышты. Ар бир цитата ой жүгүртүүнү, адамдык сапатты жана турмуштук акылдуулукту ачат. Адам болуу үчүн бир тамчы сүйүүгө муктаж. Боорукердик адамдын эң чоң байлыгы. Эң оор жүк бул адамдын өз жүрөгү. Ар бир адамдын өзүнө гана тиешелүү асманы бар. Адам алгач дүйнөнү өзгөртөйүн деп жанталашат, кийин түшүнөт. Эң кыйын нерсе өзүндө өзүн өзгөртүү. Түбөлүктү жок кылган нерсе унутулук. Сүйүү адамдын адам болушунун тоо бийик чокусу. Күлкүсүз күн, текейиткен күн. Сабыр адамдын акылын бириктирген. Жашоо болсун, аны ар ким ар кандай тапшыра. Жүрөгү түгөнбөгөн океан. Эркиндик адамдын жан дүйнөсүнүн абалы. Айтылган сөз айтылбаган сөздөн да оор. Адамзатты тиреп турган нерсе үмүт. Иман бузулганда баары бузулат. Мээримсиз дүйнөдө адамзат жашай албайт. Жашоо тирүүлүктүн өзүндө эмес, жүрөктөгү жарыкта. Ар бир адам өз тактырын өзү Чирейчилик акылдын душманы эмес, кайраттын досу. Иман адамдын ички карегиндей жарык. Элин сүйө албаган адам адамзатты да сүйө албайт. Ар бир муун өткөн муңдун катасын кайталабаш күндөр болот. Кемчиликсиз адам болбойт, бирок кемчилигин мойнуна алган адам болуу. Өмүр түбөлүк эмес, бирок адам калтырган из түбөлүк. Тил улуттун жүрөгү. Адамзатты сактап турган нерсе жоопкерчилик. Жашоо кайгы менен кубанычка кошо жүргөн. Кыямат бул адамдын өз колу менен жасаган акыбет. Өткөндү билбеген адам өз ою жоктар. Адам берген билим. Ата эненин жүрөгүндө төнбөгөн күч бар. Адилетке жетүү ар бир муумдун милдети. Эстейли, баалайлы жана жазуучубуздун мурасын өз жашообузда уланта берели.